кыргыздын макалдары, бул кыргыздын жазылбаган закондору бар. Эгер ушул макалга таянып жашасак, ушу макалдагылар так аткарса, кыргыз эли эмнеге кылымдар бою, миңдеген жылдар бою ушу басып келген себеби ушу сөзгө маани берген, макал лакаптарга маани берип, ошолорду карманып, байбичелер балдарга үйрөтүп, жакшы жигит атасын төргө сүйрөйт, жаман жигит атасын көргө сүйрөйт. Эми макал өзү эле айтып турат. Тууган кандай экенин жамандыкта билесиң, достуң кандай экенин той бергенде билесиң. Дос тамаша айтса сөздүн нугун айтат, душман тамаша айтса кегин айтат. Бир окуялар болот дагы, ошол мезгилде айтылып калып, анан элдин оозунда лакап болуп айтылып калат. Эми элде ормон опуса деген бир кеп айтылат көбүнчө. Мисалы бир Иле деген жерде жашаган казактар менен ошол көлдүн чети дайыма бири-бирине жылкы тийип, казактардан биздикилер жылкы тийип келип, кайра казактар келип бизден жылкы алып кетип эле тынбай койгон экен да. Анын ортосунан адам өлүп кеткен. Ошол мезгилде атабыз кыштын күнү бүт айылын көчүрүп, анан ушуну токтотоюн деген маанидон Илеге көчүп барат экен. Илеге көчүп барып айылы менен конуп алса, баягы казактар байкайт, артынан деле көчүп келген киши жок, бир чоң айыл келип конуп калды деп, анан бир чоңдору келип, тыйындары келип сөз салып сүйлөшүп отурат экен. Ага чейин Ормон атабыз өзүнүн эле жигиттерин, бир 100-150 жигитти кокондуктарча кийиндирип, кокондун сарбаздарына окшош кийимдерди кийгизип, ар жака жайгап коет экен. Ошо казактын тыйындары келгенде силер келип айткыла, биз келип калдык, Кокон хандыгы бизди жиберди дегиле деп. Анан тамак ичип отурганда сарбаздар учурашып кирип келет экен өзүнүн эле жигиттери. Анан айтат экен, биз келдик, Кокон хандыгы жиберди сизге, сөзүм бар эле дейт дегенде, тиги тизесин мыжыгып ушундай адаты бар экен да ал кишинин. Мен Кокон хандыгын чакырган эмесмин, биз өзүбүзчө эле түшөбүз дебедик беле дегендей мааниде кылып опураңдап коет экен. Жигиттер чыгып, жок кел атат, артыбыздан дагы көп аскер кел атат деп чыгып кетишет. Аны уккан тиги казактын кыйындары окуй, буларга Кокондон чоң жоо келип жардам бергени келаткан турбайбы, биз урушубузду токтотолу, баягы уруш жабышты деп, айылын көчүрүп алып, Иле бойлоп үркүп качып кетиптир. Мына бул айла амал менен Ормон атабыз ошо Иледеги талашып аткан жерди алып, ал ошо кыргыздарга карап, ошону менен бул согуш токтогон экен.